Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Камчыбек Ташиев элге колдонгон мунапысты эмнеге Садыр Жапаровго колдонууга болбойт сурай турган убакыт келди. 16 июлда сот Садыр Жапаровду шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда убактан бошотуудан баш тартты. Бул боюнча Жогорку Кеңештин экс-депутаты Камчыбек Ташиев пикирин билдирди. Анда жакында Жапаровдун тагдырына кайдыгер карабаган адамдарга кайрылаарын жазган. Садырды бошотуш керек эле, элге колдонгон мунапысты эмнеге Садырга колдонууга болбойт сурай турган убакыт келди. Аракетти баштайбыз. Жакында Садырдын тагдырына кайдыгер эмес адамдарга кайрылабыз, жардам бергиле, дейт Камчыбек Ташиев. Окуянын чоо жайы. Садыр Жапаров 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында Кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017 жылдын 25 мартында Кыргыз-Казак чек арасынан кармалып камакка алынган. 2017 жылдын 2 августунда Жапаров 1-май райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту жана Жогорку сот күчүндө калтырган. Жаңы ишке кирген кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодексине байланыштуу Жапаровдун иши кайра каралары айтылган. 16 июлда буга байланыштуу сот отуруму өттү. Адвокат Шарабидин Токтосунов мунапыстын мөөнөтү өтүп кетти деген шылтоо менен ал Медин Сотубайсов Садыр Жапаровдун 3 жыл 4 айын кыскартуудан баш тартты деди. Дайынсыз жоголуп кайра табылган казак жаранынын үстүнөн скутердин ээси арыз жазды. Ысык Көл облусунда скутер менен жоголгон Казакстандын жараны Аркадийдин үстүнөн скутердин ээси арыз жазды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, скутердин ээси арызды аймактык милиция бөлүмүнө жазган. Арызда казак жараны скутердин акчасын төлөп берүүсүн талап кылган. Учурда бул иш жарандык иш катары каралууда. Окуянын чоо жайы. 53 жаштагы Аркадий 14 июль күнү дайынсыз жоголгон. Аны издөө иштерин жүргүзүү өкүмдөн жалпы 81 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 167 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 32 адам тартылган. Издөө иштери моторлуу кайык менен жүргүзүлгөн. Андан сырткары өкүмүнүн Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан менчик кемелердин ээлерине багыттоо берилип, азыркы учурда 12 даана кеме издөө иштерине көмөктөшкөн. 16 июлда Алтын Көл эс алуу жайына изделип жаткан жаран келген. Анда Аркадий скутерди жарага алып көлдүн түштүк жээгине айдап барганда ошол жерде скутер чөгүп кеткенин айткан. Ал такси менен кайра түндүк жээгиндеги аталган эс алуу жайына келгенин айтып берген. Катар 2022 дүйнө чемпиондугу. Кыргыз өлкөсү тандап алуу оюндарында Япония, Тажикстан, Мьянма жана Монголия менен ойнойт. Бүгүн 17 июлда Куала-Лумпурда Азия футбол конфедерациясы тарабынан Катар 2022 дүйнө чемпиондугунун тандап алуу оюндарынын экинчи баскычынын чучу кулагы өттү. Анын жыйынтыгында Кыргыз өлкөсү F тайпасына жайгашты. Бул тайпага Япония, Тажикстан, Мьянма жана Монголия бөлүндү. Тайпалык оюндардын мыкты 12 командасы, тайпалардын 8 жеңүүчүсү жана 4 мыкты экинчи орун алган командалар 2023 жылкы Азия кубогуна жолдомо алышат жана дүйнө чемпиондугуна чыгуу үчүн күрөштү улантышат. Атамбаев, Текебаев дейлер парламентке абдан керек. Бурдагы президент Алмазбек Атамбаев 16 июлда Кой Ташта тарапкерлери менен жолугушкан учурда Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаевдин ишинин кайра каралышына комментарий берди. Ал Текебаевдин иши боюнча катаал маселеге туруштук бериши керек болгонун журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айткан. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Факты сотто далилденген, бирок ал жазасын эбак эле өтөп койгон. Мен Текебаевдин кылмыш иши боюнча катаал маселеге туруштук беришим керек эле. Анткени парламентте Текебаевди адамдар абдан керек экендиги көрүнүп турат. Ал узурпатор Атамбаевга салыштырмалуу Сооронбайдын убагында көбүрөөк отурат, деген Атамбаев. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген негизде 2017 жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев Атамбаевга ачык оппозицияда болгон үчүн саясий куугунтук катары баалап жүрөт. АКШ Туркияга F-35 аскер учактарын сатуудан баш тартты. АКШнын президенти Дональд Трамп 16 июлда Туркияга F-35 үлгүсүндөгү кыргын салуучу учактар сатылбай турганын айтты. Мындай чечим Туркия Орусиядан С-400 зениттик ракеталык системасын сатып алып жатканына байланыштуу кабыл алынды. Пентагон эгер Туркия F-35 учактарын
сатып алса, Орусия С-400 зениттик ракеталык системанын радарлары аркылуу учактарды колго түшүрүп, анын электроникасы тууралуу маанилүү маалыматтарды билип алышы мүмкүн деп чоочулап жатат. Эми Трамптын чечиминен кийин НАТОнун курамындагы мамлекеттердин ортосундагы аскердик техникалык кызматташтыктын алкагында F-35 учагына айрым бир тетиктерди даярдаган түрк ишканалары лицензиядан айрылат. Анкара мындан $200 миллион ашык пайда тапчу. Түркия Орусиядан С-400 зениттик ракеталык комплекс сатып алуу тууралуу келишим түзгөнгө чейин АКШдан Патриот деп аталган ушундай эле комплексти сатууну суранган, бирок Вашингтон катаал талаптарды койгон. Буга чейин Түркия Орусиянын С-400 зениттик ракеталык системасын сатып алган үчүн АКШга каршы санкция киргизгени жатканы маалым болгон. Түркия менен Орусия С-400 тууралуу 2017-жылы макулдашкан. Анкара 12-июлда мындай системанын алгачкы бөлүгү алынып келгенин кабарлаган. Келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бирине айланган. Үйдөн чыкпай эле паспорт алуу дагы арзандады. Кыргызстанда документ берүү үчүн кишилердин үйүнө чейин барган мобилдик топтордун кызмат көрсөтүүсү арзандады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан кабарлашты. Эми 995 сомго үйдөн чыкпай эле паспорт алууга болот. Аталган долбоор Баткен, Жалал-Абад, Каракол, Кызыл Кыя, Нарын, Талас, Токмок, Өзгөн шаарларында жана Базар Коргон, Сокулук, Сузак айылдарында иштейт. Ал эми Бишкек менен Ош шаарларында бул кызмат бир киши үчүн мурдагыдай эле 1616 сомду түзөт. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, карылар үйүндө жашагандар, биринчи топтогу майыптар, балдар үйүндө жашаган жетимдер бул кызматтан бекер пайдалана алышат. Мамлекеттик каттоо кызматы ар бир облустта мобилдик топтор бар экенин эскертет. Бардык суроолор боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын 119 номери аркылуу чалып билүүгө болот. Чалуу бардык байланыш операторлору үчүн бекер. Текебаевга операция жасалары айтылды. Ата мекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев операцияга даярдалып жатат. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Мурда белинен операция болгон экен, ал жерде дагы 2 грыжа чыгып, омурткалары да бошоп калган. Операция жасайлы десек, жүрөгүндө да маселе бар экен. Азыр кардиологдор карап жатат. Ошондон кийин омурткасына операция жасайбыз, деди ал. Буга чейин Мирсаид Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаев травматология жана ортопедия борборуна июндун аягында которулган. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөн Кулчотонов орус жарандан эри суммада пара алган деген негизде 2017-жылы 8 жылга кесилген. Муну Текебаев Атамбаевга ачык оппозицияда болгону үчүн саясий куугунтук деп атап келет. Кыргызстандын жогорку соту 16-июлда саясатчылардын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра кароону баштаган, бирок иш көлөмдүү таанышууга убакыт керек деген негизде соттук териштирүүнү 21 августка жылдырылган. Маданият министри жергиликтүү поп-ырчыларга бийликтин уруксаты жок ырдоого тыюу салды. Чеченстандын маданият министри Хош Баудедаев социалдык түйүндөрдө популярдуу болгон жергиликтүү поп-ырчыларга бийликтен уруксат алмайынча чыгармаларын жарыялоого, концерттерди ырдоого тыюу салды. Бул тууралуу ал мамлекеттик Грозный телеканалында сүйлөп жатып айтты. Ырлары жакпай калган аткаруучуларды иш бөлмөсүндө кабыл алган министр аларда музыка жөнүндө эч кандай түшүнүк жок экенин жана алар ырчы болууга татыксыздыгын белгиледи. Даев ырчы болгусу келген адамдардын маданият министрлигинин алдындагы атайын комиссия жактырган репертуары болушу керектигин кошумчалады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен түзүлгөн бул комиссия ырдын сөзү менен обонун улуттук маданиятка туура келер-келбесин текшерет. Таабалдиевди таба алышалы. Коргоо кеңешинин мурдагы катчысы, УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Таабалдиевге издөө жарыяланды. Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Жазык кодексинин 319-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул ишке байланыштуу Бусурманкул Таабалдиевдин кайда экени аныкталбагандыктан издөө жарыяланды деп айтылат. Белгилей кетсек, ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда убактан бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишине шектүү катары изделип жатат. Таабалдиев Кримтөбөл Азиз Батукаев мөөнөтүнөн мурда убактан бошогон 2013-жылы Коргоо кеңешинин азыркы коопсуздук кеңеши катчысы болуп иштеген. Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдөн Аскар Шадыев АКШга качып кеткен. Ал өзүнө кылмыш иши козголгонго чейин байлыктардын бир тобун сатып жиберген эле деп өз пикирин коомчулукка Багыт Кейжи гезити жарыялаган. Барселона Неймар үчүн күлкүлүү сунуш беришти.
Бразилиялык футболчу жана француздардын Paris Saint-Germain футбол клубунун чабуучусу Неймар үчүн Барселона клубу күлкүлүү сунуш беришти. Бул тууралуу батыштын чымыкалары жар салышты. Маалыматка ылайык, каталондук клубу Неймар үчүн ПСЖ клубуна 40 миллион евро жана 2 футболчуну кошуп бермей болду. Алар Усман Дембеле жана Филиппе Каутино. Алдын ала маалыматтарга караганда, Барселона сунушун париждиктер кабыл албады. Алар 2017-жылы Неймарды сатып алган сумманы алууну көздөп жатышат. Эсиңиздерге сала кетсек, Барселонанын мурдагы чабуучусу Неймар француздардын Paris Saint-Germain клубуна 2017-жылы август айында өткөн анда оюнчу француз клубу менен 5 жылдык келишим түзгөн. Ал эми трансфер 222 миллион еврону түзүп, футбол тарыхында рекорд койгон.